Музыка телеканалында сонун шоу программа сонун маанайда уланууда, урматтуу телекөрүүчүлөр. Дегиле аял затына, апаларга биздин акындарыбыз жүрөгүндөгү сезимдерди калем алып акбаракка түшүргөн болсо, ал эми өзү көрүп тургандай эле кыргыз эстрада өкүлдөрү обонго салып, жагымдуу үндөр менен жалпы кыргыз элине жеткизип келет. Андыктан Мирбек Атабековдун дагы Энекем чыгармасын укканда өзгөчө апабыз менен апабыздын жаныбыздагы сонун күндөр, сонун көз ирмемдер албетте эске түшөт. Андыктан Мирбек Атабековго дал ушундай чыгарма үчүн ыраазычылык билдирип өтүүгө уруксат этиңиздер. Ал эми сонун программабыздын кадырлуу коногун тааныштырып кетүүгө уруксат этиңиздер. Обончу, аткаруучу, кыргыз эстрада жылдызы, көптөгөн хит чыгармалардын автору Ильяс Абдыразаков агабыз келип отурат. Кол чалары менен тосулган биз даярбыз. Ильяс Абдыразаков. Кол чалары менен тосулалы. Ассаламу алейкум. Кош келипсиз. Келиңиз. Биздин төрүбүздөн орун алыңыз келиңиз. Бул жерге отура бериңиз. Белекти бул жерге коюп коюңуз, Да. Гүлдөрү менен келип отурат экен. Бул жерге жакыныраак, жакыныраак кененирээк сүйлөшөлү. Сонун программабыздын коногу Ильяс Абдыразаков агабыз сонун программабыздын эң төрүнөн орун алды. Ассаламу алейкум, көргөнгө кубанычтабыз. Бизди көрүп жаткан жалпы телекөрүүчүлөр менен амандашып учурашып алыңыз. Чоң рахмат, кутман угушак кечиңиздер менен, урматтуу жалпы мекендештер, келе жаткан майрамыңыздар менен баарыңыздарды ушундай жакшынакай күндө кайрадан жолуктуруп отурганыңызга абдан кубанычтабыз. Жаз майрамыңыздар менен ар дайым бар болуңуздар. Өз негизинде аял заттын майрамы 8 март болсо, өзү 6 мартта эле башталат экен. 6 март, 7 март, 8 март, анан жетишпей калганда 9 март күнү да куттуктап кетер экен. Дегеле жаз майрамы аял заты үчүн ар бир күн майрам экен. Сиз да көрүүгүнгө кубанычтабыз. Анан колуңуздан байкап калдым, гүлдү көтөрүп да келип калыптырсыз. Дегеле жубайыңызга, үйдөгүлөргө кандай белек камдап атасыз? Азыр кайсы жерге барбасак эле азыр белек жөнүндө да азыр эмне белек бересиң деген. Тура, албетте. Бул маселе боюнча чындыгында чечиш абдан кыйын болуп атат негизи чындыгында. Бирок жанагы эмне белек берсек дагы чын жүрөктөн берсек, жана ошондой эле сиздерге эмне белек берсек дагы аздык кылат. Биз абдан болушунча сиздер ар дайым айымдарыбыздын, апаларыбыздын, карындаштарыбыздын, эжекелерибиздин көңүлүн алып жүргөн бул албетте ар бир мырзанын милдети. Ар дайым күнүгө болсо, бурундай эле майрамдарда эмес, күндө ушундай белектерди тартуулап жүргөнгө Кудайым жеткизе берсин. Эң туура айтасыз, сөзүңүзгө кошулам. Анан мырзаларга белек бериш үчүн мындай жеңил экен да, мырзаларга айымдар тамаша иретин айтып коет го, баягы носки берсең жетет деп коет. Айымдар билет мырзаларга кандай белек беришин. Ал эми айымдарга кезек келип жеткенде эми аларга белек абдан эле көп экен да. Эмне беришин билбей, башкың дагы мындай катып калат да, эмне беришин билбей отуруп каласың. Анан сизде да ушундай учурлар болду беле, баягы 8 март күнү болобу, же болбосо жубайыңыздын туулган күнүндө эмне белек береңизди билбей ойлонуп калган учурлар. Туура. Болот андай учурлар. Себеби бул айымдар, аял заты негизи өзү бир мындай бир башкача жан дүйнө болот экен да. Булардын деген сырын табыш, көңүлүн табыш баары мындай миң кыял сыяктуу эме экен. Ошондуктан сиздерге белек тандаш да кыйын болот экен. Кыйын да, белек көп да. Мен алышын билбейсиң. Айымдарга биринчи белек берсең, биринчи эле гүл алышың керек, анан башка белектерди. Азыр көпчүлүк мырзалар айымдарга кандай белек берерин билбей отурса керек. Сизден бир кеңеш болсунчу, айымдарга кандай белек берсек болот? Айымдарга менден бе? Мен өзүмө кеңеш керек болот атасы. Эми чындыгында билбейм, биринчи эле көңүлдүн ала турган бул албетте гүл болуш керек. Себеби аял өзү гүлгө окшош назик болот. Бир ачылат, кайра жабылып калат, жана күмбүркө болгондо дегенде. Анан сыңарындай гүл менен көңүл алсаңыздар болот, же болбосо бир кандайдыр бир сонун өзүңүздө бир ойлоп жүргөн кыялдар болсо, сиздерде ушул ишке ашыра алсаңыз да болот, убакыттан пайдаланып. Дагы да көптөгөн белектер бар экен, эми бул өзүмдүн да башыман өтөйүн деп турат, азыр өтө элек. Азыр мындай жубайыңызга камдап койгон белегиңиз барбы? Кандай белек берейин? Жок.
Азыр ойлоно элексиз. Жок, ойлонуп атам, бирок камдап кое элекмин. Ал эми биз ушул жерден телекөрүүчүлөрдөн дагы жардам сурай кетели. Деги эле эгерде мырзалар кандай белек айымдарга бериш керек экенин билген болсоңуздар, же болбосо айымдарга кабыл тилектериңиздер болсо, мырзалар 39 21 83 39 24 64 кыска номерине байланышка чыгып, бизден Асылзада айымдарды 8 март эл аралык айымдардын майрамынан куттуктап кетсеңиз болот, же болбосо мырзаларга бир кеңеш айтып, айымдарга кандай белек берсе болот, аны дагы айтып бизге кеңеш берип кетсеңиздер болот. Анан Аласанын бересеси бар деген дагы кыргызда сөз бар эмеспи? Анан 23 февралда кимден белек алсаң, анан албетте ал айымга белек бериш керек болуп калат да. 23 февраль кимден белек алдыңыз эне? 23 февраль ошолордон белек алгам. Кимдерден? Ошолордон келинчегибизден алганбыз. Сөздөрдө биз дагы гүл алганбыз, бирок ичинде ушундай гүлдөр эмес, бирок башкача мындай мырзаларга керектелүүчү буюмдар болчу. Ошол эми жанагы 23 февралдан кийин 8 мартка чейин аз эле убакыт экен, бир аз эле сүйүнгөнгө убакыт жетти. Калганын жооп бере турган күн да келип калды. Буюрса. Анан атайын бул гүлдү көтөрүп келип калыпсыз. Бул бирөөгө арналган гүлбү? Бул гүлдү ооба, бул жерде колуңузга алып койсоңуз болот, колуңузга алып. Бул жерде астынан да суу агып кетпес керек, Бул жерде кыздар бар эле, ошол кыздарга алып келдик, мына жердеги музыка телеканалынын айымдарына. Мен байкашымча бул мындай тюльпан гүл экен, бул тюльпан гүл. Бул жакта мындай айтканда горошок менен турбайбы, бул жакта? Жандуу. Ооба, көрүнгөнү менен аябай оор көрүнөт экен, чын айтканда. Оор экен. Сонун белек, айымдардын атынан сизге рахмат айтып өтөйүн, Бизде телефон чалуу бар экен, анда биз кабыл алабыз. Алло, саламатсызбы? Алло. Алло. Алло, саламатсызбы? Ассаламу алейкум, атыңыз? Атым Муса. Мен бир калоо тилек айтып анан Келиңиз, угатабыз, Муса мырза. Калоо тилеңиз? Ушул эртең эже апалардын, карындаштардын майрамы болот экен, майрам менен куттуктап кетели. Анан Ильяс дос бир жакшы ырлардан ырда берип койсоң жакшы болот эле, дос болот экенсиң. Чоң рахмат. Сурап кеттим эле, рахмат. Болду. Чоң рахмат. Байкебиз жакшы калуу тилектерди айтып өттү. Албетте Ильяс мырза алдыңкы мүнөттөрдө сөзсүз айымдардын урматына чыгарма жаңыртабыз. Анан деги эле чыгармачылыкта ушу ыр чыгарар алдын айымдарга ыр чыгарыш үчүн айымдардын кандай мүнөздөрүн билиш керек? Ошол жөнүндө да сурап кетейин. Өзүңүз да композиторсуз, обон чыгарасыз. Айымдарга ыр жазган жеңил эле болсо керек, Же оорбу? Албетте. Жанагы ырларыбыздын 80-90% ошол айымдар жөнүндө, апалар жөнүндө, сулуулар жөнүндө дегенде биздин ошол жанагы эмне дейбиз, буларга дагы негизи ыр чыгарып, оон дагы түгөнбөйт экен. Чыга берет экен, бир ыр жазып бүтүп, артынан дагы бир оондар, кайрыктар чыгып, ошол эле жанагы айымдардын жанагы табышмактуу сырларын таппай ошондой эме экен. Ошондуктан дагы жаралып атат болуш керек ушундай жакшы накайырлар. Жашоон дагы көрктөп жүрө берсин биздин айымдар. Анда мен Ильяс мырза убакыттан утурбай азыр жаңы гана байкебизде суранып өтүп кетти жагымдуу чыгарманы. Дал ушул жерден сизди мен сахнага узатайын, жагымдуу чыгармаңызды аткарып бериңиз. Биринчи чыгарма кайсы чыгарма жаңырат? Биринчи чыгарма бул дагы эле болсо ошол айымдарга арналат. Албетте сиздердин ошол жана байкебиз айткандай апаларына, эжекелерге арналат, карындаштарына, жубайына дегенде. Жалпы сиздер үчүн арналсын айымдар, сен жалында деген бир жакшынакай чыгарма жаздык эле, ошону аткарып койгонго уруксат этесиз. Келиңиз анда сизди сахна төрүнө узатайын. Урматтуу телекөрүүчүлөр, баарыңыздарды экранга жакыныраак чакырабыз. Сону шоу программасына жаңырган чыгармалар бизди көрүп жаткан ар бир Асылзада айымдардын урматына жаңырмакчы. Ильяс Абдыразаковдон жагымдуу чыгарма сиздер үчүн айымдар. Майрамыңыздар менен. Андыктан барыңыздар экранга жакыныраак чакыралы. Мына кызыктуу мүнөттөр мына келип жетти десем болот. Анткени бүгүн Ильяс мырза андай белек, Белек десем болобу? Белек десек. Белек. Бул жерде
Булар эмнели? Булар кагаздар экен, э? Булар кагаздар. Эме, чипс эмес. Чипс эмес. Азыр бул кагаздар менен эмнени жасап бересиз азыр? Бул кагаздар менен азыр гүл жасайбыз. Гүл жасайбыз, э? Бул кагаздар менен азыр гүл жасайт экенбиз. Мен ал эми Ильяс мырза жардам берип турайын, э? Буларга эмне керек ошолорду дагы айтып кетсеңиз, мырзалар бүгүн түнү менен жасап эртең берип коюшу мүмкүн бул белекти. Албетте. Буга мындай кичинекей бир палочкаларды алыш керек дагы. Таякчалар керек. Таякчаларды алабыз. Анан мындай кагаздан эле жасап койсок болот муну. Бул бирок кагаздан жасайбыз. Анан бир аз скотч керек болот бизге, э? Скотчуна кичинекей скотч керек экен. Кичинекей керек. Чоң болуп калса дагы өтө бар жокты жаап калат. Кезимизге жардам берип турайын. Кыркып берип турсаңар, берип турайын. Ушул кичинекей кезиңизде баягы мектеп учурунда болобу же садик учурундабы өз колуңуз менен жасап берген белек эсиңиздеби апаңызга? Баягы азыр эми садиктерде бардыгы эле баягы белектер жасап, апаларына белек кылат эмеспи? Сизде да ушундай болду беле? Албетте. Эсиңизде барбы? Кайсы белекти бердиңиз эле? Сөз. Биз кандай белектерди бердик эле? Кичинекейибизде жасап, сүрөттөрдү тартып берчү элек. Сүрөттөрдөн, анан жыгачтардан сон эмелер жасайт элек, жанагындай. Жыгачтардан эмнелерди? Машинабы? Же үйбү? Машинаны. Жок, эме гүл. Жок, жыгачтан гүл жасаса болбойт, э? Бирок жыгачтан эле жасагандарбы? Жасайбыз, жыгачтан. Негизи азыр эле кичине заман өнүгүп, телефондор чыгып, оюнчуктардын бардыгы пат-пат жасала баштабады. Ошондуктан биз деген ушундай жасалчу элек. Азыр муну бирден эле жасайт окшойбуз деген. Мен да бул жак жасай берейин, рухсат жасай берсеңиз. Сизге жардам берип турайын. Жакшы болот эле. Урматтуу телекөрүүчүлөр, көрсөңүздөр болот. Болгону кагаз. Андан соң мындай кичинекей таякчалар бар, достор, ошолорду азыр көрсөтүп коеюн. Таякчалар, анан дал ушундай кагазды мындай круг кылып кыркыласыздар, анан кыркылгандан кийин бул жерде мындай орош керек экен. Мындай ороп, көп кагаздарды оросоңуздар, бир роза гүл чыкчу да, э? Ооба. Роза гүл. Мындан дагы кырып койсо, дагы берейин, э? Азыр мындай ырдаганча жасабайлы, кандай дейсиз? Ырдаганча жасайлы. Айымдардын урматына кайсы чыгарманы? Айымдардын урматына Апакебай деген. Апакебай, э? Келиңиз анда. Жалпы апалардын урматына жаңырсын. Жылдан жылга самайың бурул тартып, жылуу жүздүн бырышы бара тартып, Апакебай ардагым теңдеши жок. Атып турчу актаңдай күндө жаркып, Апакебай ак шоладай жанып турчу күндө жаркып, Апакебай ак шоладай жанып турчу күндө жаркып. Браво. Чоң рахмат. Калтырып таштайын. Колун бошотуп алайын, мен кол чыгарып коеюн. Сонун чыгарма жаңырды. Чоң рахмат. Аяктап калды ошойт, э? Биздин гүлүбүз дагы. Гүлүбүз жазда ачылган, бул азыр кичине жаанга байланыштуу. Бир аз. Эми ачылып аткан, э? Сиздерге көрсөтүп өтөйүн, урматтуу телекөрүүчүлөр. Дагы коздой берсеңиздер болот. Бул жерде урматтуу телекөрүүчүлөр, жакындан да көрсөтүп коеюн. Жыйынтыгы дал ушундай гүл болуп чыгат. Өздөрү көрүп тургандай эле роза гүл өздөр. Булардан көп кылып жасап туруп, мындай коюп туруп, анан айымдарга белек катары берсеңиздер болот. Ильяс мырза өзү дагы айтып өттү. Айымдар гүлгө мындай жакыныраак болот, албетте. Назик болот. Деп айттыңыз. Анан жыттуу болот ушундай, жыттуу болот, кооз болот, сулуу болот дегендей. Эгерде бул гүлдөр жыттанбай аткан болсо, одеколондон үстүнө сеип койсоңуз, жыттаганда сонун жыттанган. Мына достор, Ильяс Абдыразаков агабыз үйрөткөндөй, сиздерге лайфхак, өздө көрүн. Дагы айтылай өтөйүн. Бир таякча керек.
Ал таякча менен мындай ушундай кандай ар кандай формулада кырса болобу? Ар кандай формада, бирок жанагы гүлдөрдүн жалбырагындай кылып, гүлдүн лепестогундай кылып туруп, сону кооз кырып алсаңыз, андан дагы сонун, сапаттуу, мыкты, сулуу, көрүктүү болуп чыгат, Көрүктүү, сулуу болот, Мына, урматтуу достор, өзү көргөндөй эле ал ушундай гүлдөр болду. Келиңиз сизди орунтан орун алдырайын. Мен бул столду менен бул чекке алып коеюн. Ильяз мырза менен бүгүнкү маегибизди улантып берели. Кичине Ильяз мырза мен жакка жакыныраак отуруп алсаңыз болот. Анан өзү айтып калбадыңызбы, жанагы мектеп учурларында биз апаларыбызга баягы белек кылып жасап келчүбүз депчи. Анан баягы эмоция деп коебуз го, баягы апалардын эмоциясы баягы ал убакта мектеп учурунда болсо керек, Мектеп учурунда беле? Ооба, мектеп учурунда болчу, ал убакта деген кичинекей элек, ошол жакта биздин жанагы ар бир кадамыбыз, ар бир ушундай үйрөнгөн нерселерибиздин өзүбүзгө абдан кызыктуу болуп, мындай гүл жасадым, мындай нерсе жасадым деп ушундай нерселерди аябай талыкпаган эмгектер менен жасайт элек. Ошол. Анан ушул эмгек менен жасаган белекти үйгө келип, апаңызга алып келип берип, апа майрамыңыз менен бул сизге деп бергенде, апаңыздын сезимдери кандай болду эле? Апабыздын сезими абдан кандай болду экенин сөз менен деле айтыш кыйын болуш керек негизи, бирок абдан кубанса керек. Албетте ушундай сонун нерселерди жасап, эркелетип, беттерибизден сүйүп, ушундай эметип. Ошол. Энелер аман болсун. Айтқаныңыз келсин. Убакыт учкан куштук болуп экен. Бизге бөлүнгөн дагы убактыбыз аягына келип жетти. Ильяз мырза, убактыңызды бөлүп биздин эфирибизге келип бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Азыр сизге эркин микрофон берейин. Жалпы аял затыны, өзүңүздүн келинчегиңизди, апаңызды ушул жерден майра менен куттуктап кетсеңиз болот. Чоң рахмат. Баарыңыздарга эртеңки келе жаткан майрамыңыздар менен урматтуу жалпы кыргызстандык бир туугандар, апалар, айымдар, карындаштар, эжелер, кыздар, сиздердин баарыңыздардын майрамыңыздар менен ар дайым ушинтип жаркылдап жүрөриңиздер, биздин жан дүйнөбүзгө дагы сулуулук тартуулап, жүрөгүбүзгө дагы, жашообузга дагы ар дайым бар болуңуздар, сиздер бар, биз бар, биздин апаларыбыз, айымдарыбыз, сүйүктүүлөр, сиздер да бар болуңуздар, жалпы биз сиздерди сүйөбүз, жакшы көрөбүз, ар дайым бар болуңуздар. Чоң рахмат айтканыңыз келсин. Урматтуу Асылзада айымдар, дагы бир ирет майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз.